алейкум Пынар. Алейкум ассалам. Биринчиден бир бүгүн жакшы самалык башталды. Ушу могул жетекчилер менен биргеликте демилгечилердин бирекесиң сен дагы. Ушу оюн тууралуу бир кыскача айтып өтсөң. Бүгүн эми ушул Жалал Абад жерибизде ушул Көкбөрү боюнча Тайгазаңга аламан эмес 5-5 боюнча биринчи оюнубузду ачылышын баштадык. Кудай буйруса 8-9 команда атсалышып атат. Балдардын аракети жакшы. Жылдан жылга убакыт өткөн сайын өсүп өнүгүү бар. Анан эми ушуну бир 4-5 жигит 4-5 бала чогулуп ушундай инициатива көтөрүп ушул Көкбөрүнү өнүктүрөлү, өстүрөлү, кыргыз спортуна ушул биздин эмеге балуандарыбызга бир мүмкүнчүлүк түзөлү деген максат ниет менен ушул нерсени жасап, ушундай нерсени өткөрүп атабыз. Эми балуандарыбызга ийгилик болсун, уюштуруучуларга дагы рахмат, келген командалардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Келген күйөрмандарга оюн аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Албетте эми оюнда талаш тартыш болот, жанагы жеңүү болот, жеңилүү ызасы болот дегендей. Ансыгары ошол нерсенин баардыгын чогуу өткөрүп атабыз. Анан эми Кудайым буйруса биздин максатыбыз ушул бул жерде бир команданы жеңишке жеткизип же башка кылыш эмес, ушул командаларды ойнотуп, ушул командада ойногон балдардын арасынан жакшы жигиттерди таап алып, тандап, ушул Жалал Абад областынын атынан ушул көчмөндөр оюна, Бишкекте өткөн президенттик кубокко, Нооруз майрамына өткөн майрамдарга бир жакшы бир команда даярдап жөнөтөлү деген максат менен ушул оюндарды өткөрүп атабыз. Кудай буйруса учубуз кур эмес экен, жакшы балбандарыбыз, жигиттерибиз өсүп аткан жигиттер бар экен. Ушулардын арасынан акырын иргеп тандап атабыз. Мындан ары дагы кыргыз спорттун жүзү мындан дагы өркүндөй берсин, өсө берсин, балбандарыбызга Кудайым билегине күч берсин. Кудайым бөйдө кыргызстан алыс кылып, аман эсен ушул оюндарыбызды тынч аман өткөрүп алалы. Биздин Жалал Абад областынан дагы ушул Бишкекте ошо Ак Булак майданында ойноп, Жалал Абадтын намысын коргой турган жигиттер чыга берсе, мен тилектешим балбандарга билегине Кудайым күч кубат берсин. Айтканың келсин, амин. Анан Пынар, мен жана келип эле сени көрүп таң алып калдым да. Мен мурун сени жанагы видеолордон, аламан улактардан көрүп калчу элем да. Анан көрүп эле Пынар жүрөбү десем, теги инилерин тамашалашып, сиз кеч калыпсыз деди да меничи. Анан азыр өзүң айткандай жанагы бирмешөө күн дедиң го. Ошол жигиттиңен бар интервью алып келдим. Мен ушу бою ушундай эле экен сен айткандайчы. Анан 3 салым салып бир мыкты өзгөчөлүк оюн көрсөттү. Ошол жигиттер айтты, сен бир өзүңдөй эле келбестен бир команданы да түптөп өзүң. Мен ушул Көкбөрү оюнунун бир сүйүүчүлөрүнүн биримин десем жаңылышпайм. Ушул билегинде күчү бар, жакшы ушу Көкбөргө чыгуу бар жигиттерди чогултуп, топтоп, колман келишинче ушул балдарды бир элдин алдына алып чыгып, көргөзүп коелу, бизде ушундай жакшы жигиттер бар экен деген максат менен ушул балдарды чогултуп алып келип, колман келишинче бүгүн оюнга алып келип, буга чейин ойноп жүрүшкөн, ушул оюнга катыштырып отурам. Албетте ушул биздин командабыздын аты Бирге деген команда. Эми бул жерде ар тараптан келип чогулган балдар үчүн баарыбыз биригип, бирге бир максатта деген мындай неменин артында команданын атын Бирге деп койгонбуз балдар менен макулдашып. Албетте ошол Бирге командасына биздин саясатчыларыбыздан дагы өзүнүн салымын кошуп жүргөн агаларыбыз бар. Мисалы биздин саясий чөйрөдө жүргөн биздин Ахматбек Элдибеков акебиздин дагы колдоосу менен ушул жигиттерди жетелеп, акебиз дагы Көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн бири, өзү да улак тарткан киши, ошол кишинин дагы мындай жардамы менен ушундай команданы алып келип, ушундай оюнга алып келип кошуп олтурабыз. Ал эми мен командамдын арасынан ошол Бирге командасынын атынан бүгүн өзүңөр көргөндөй Бактыбек деген инибиз. Мен тамашалап коем, аны бир мүшөк унчалык дагы жок салмак депчи, негизи чакан кичкей жигит, бирок чыныгы жан үрөп чаап оюн көрсөтүп атат. Аны бүгүн өзүңүздөр көргөндөй көрүүчүлөрдүн бардыгы суктануу менен ушундай болсо, ушундай жигит болсо деп Бактыбек инибизге бардык көрүүчүлөр ыраазычылык билдирип,
керек болса уюштуруучулар менен кошо жүргөндөрдүн баардыгы ушул жигитин ашык бала экен деп бүт бара баа берип отурду. Албетте ушундай Бактыбектей инилерибиз, Көкбөрү сүйүп ойногон жигиттерибиз аман болсун. Ушундай жигиттер ар бир үйдө чоңая берсин. Айтканың кезин. Анан Тынар могул жана өзүң айткандай могул жерде командалар эми бул жерде куралган экен да. Мен өзү айыл өкмөттөрдө ойлоп турмун. Анан бул жерде куралган командалар экен, бирок 2 айыл, 3 айыл биригип чапкан балдар экен, Ооба, 2 айыл. Анан мен мындай карап турсам, булардын биринчи ойногон кишидей эмес да, мурунтан эле ойноп жүргөн балдар экен көп элечи. Мен бирге командасы негизделгенибизге ошо 1,5 жылдын жүзү болуп калды. 2 жылга чукулдап калды. Буга чейин бир аз Тайгазаңга көнө алышпай, себеби аламан улак чаап көнүп калган жигиттер Тайгазаңга көнө албай жүрүштү. Мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй жанагы көрө көсөм болот дегендей өсү бар, өнүгүү бар, Кудайыма шүгүр. Жакшы, ийгиликтери жакшы. Биздин эле команда эмес, баардык командалар, буга чейин ушул жерде ойноп аткан командалардын баары ушундай жанагы аламан улак чаап, Тайгазанга көнбөй, адашып кетип өздөрүнүн Тайгазанына улак ыргытып алган күндөр болгон. Ошолордун баардыгын артка чегинтип, Кудай буйрса, жакшы бир жетишкендикке жетишип атышат. Кудай буйрса, жана мен башында айтып өткөндөй, Жалал Абадтан бери жакшы команданы алып барып, биздин максатыбыз ушул быйыл келаткан Нооруз майрамына Жалал Абад областынан бир команданы алып барып, ушул Ак Кул ат майданында Жалал Абад областынын намысын коргой турган жигиттерди тандап алып барабыз деген ниетибиз бар. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Анан могул бир ушундай аттуу баштуу эле бир агаларга мен бир суроо бердим эле. Кантип улакка кызыгып калдыңыз десем, кыргыз болсом эмне кылайын деп жооп берди эле да. Анан сен өзүң кантип булакка келип калдың? Же илгертен ушинтип өзүң ат чабып жүрүңбү? Мен бул улакка келип калганым бул мен үчүн жаңылык эмес. Мен себеби ушул 10-класстан баштап эле аламан улак чаап, айылда балдар менен, достор менен, агаларым менен, инилерим менен улак чаап жүргөм. Анан жанагы баары бир ал нерсе мындай эмеңде кала берет экен. Ушул күнгө чейин эле аламан улактардан калбай, колум бошоп калганда, мүмкүнчүлүгүм болуп калганда барып чаап, агаларым менен, досторум менен, инилерим менен эме мен агаларым калбады улак чапкан. Биз ага болуп калдык улак чапкандарга. Инилерим менен барып улак чаап, башка кылып, бул нерсе мен ушул жаштайыман калган, мен өзүм бир жакшы көргөн бир спорттун бир түрү экен. Ошон үчүн бул нерсени ушундай унутка калтырбай, ушинтип чаап келатабыз. Улактарга барып ушинтип колубуздан келишинче жедемирчилик кылып, ушундай оюндарды өткөрүп келип атабыз. Анан эми бул жаман эмес болуш керек. Бул биздин када салтыбыз, үрп адатыбыз. Биздин үрп адатыбыз, када салтыбыз, музейге барып, мен кечээ бир ушундай бир аябай ушул нерсеге бир өкүнгөн нерсем, музейге барып жанагындай нерселер болуп кетиптир. Албетте бул айтылбай турган сөз эле айтылып кетип, өзү эле болуп сөз ортосунда болуп кеткүчү нерсе. Ошого окшогон нерселерге көңүл бурбай, мындай улуттук оюндарда өркүндөтүшкө, кыргыздын рухун, духун ойготконго, кыргыздын жигиттерин ат жалында ойнотконго колубуздан келишинче мүмкүнчүлүк түзүп, колубуздан келишинче демөөрчүлүк кылып, күчүнө күч, демине дем бергенибиз жакшы деп ойлойм. Рахмат. Тынар, анан айтсаң, могул жана өзүң могу жерде элдерди күлдүрүп, баяндоочулуктагы бир оюнду баяндап, элди тамашага салып, сөгүнгөндөрдүн ачуун жазып берип аттың өзүң. Ушундай оюндарда комментарий берчү элеңби өзү баяндап? Же биринчи жолу? Жок, эми бош учурда, эми командам ойногон учурда бул жерде мага сүйлөгөнгө болбойт, себеби баягы болуп калат экен. Ал эми оюн болгондон кийин талаш-тарыш жаралат экен. Кээде жанагындай кызыча болуп, кимдир бирөө кызылган болуп калып, эми жанагы жигитчилик, эркекчилик деп коет го, улакта көпчүлүк эркектер келет, анан сөгүнө берген учур болот. Ошол учурда акырын билгизбей, жамап жаңсап, баягынтип башка жака жетелеп алып өтүп кеткенге, бул комментаторлукта, муну комментарий бергенде бул жакшы нерсе болот экен. Бул дагы ошол биздин бир берген өнөр экен, ошону дагы аркалап атабыз. Жанагы эки тизгин бир жылдыр колго кармап дегендей. Азамат, Ошол.
мисалы Аккулада оюн болгондо деле көбү билет да. Асылбек байке өзү мындай тамашага салып, оюнчулар аябай бири-бири менен ызаланып, кагышып урушуп кеткенде элди күлдүрө салып. Өзү бул комментатордун алып баруучунун эмеси бир милдети дагы ушул нерсеге бир көбүрөөк эметет да, жугартат. Ошондой ызышуудан ошол элди мындай бир жака отвлекать этип, алаксытып алып кеткендей, ушундай эмелер жана отвлекающий маневр деп коет го, ансыгар ушундай нерселерди жасап турган бул ушул алып баруучунун бир чеберчилиги деп билиш керек да. Бул нерсеге как милдеттүү катары дагы же болбосо ошол нерсеге мындай жакшы көз карашта, жакшы маанайда караган катары дагы эсептеп койсок болот. Рахмат. Университет келип, көгүлтүр экранга чагылдырып, ар бир балбандын оюнун, ар бир көрүүчүнүн оюнун ушундай көгүлтүр экранга чагылдырып аткан албет эстерин чыгармачылык топко ийгилик болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жанагынтип саясат сасып аткан саясат узоп атыр, саясат сасып эле бирибиздин артыбыздан бирөөсү чыгып жүрө бербей, ушундай бир элге бир позитив тартуулап, мындай позитивдүү маанай тартуулап, жалпы кыргыздын жигиттеринин духун, рухун ойготуп, ат жалында ойногонго бир ушундай бир багыт берип дегендей, ушундай нерсени чагылдырып туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз менен дайым кызматташта болуңуздар. Биздин эшигибиз сиздер үчүн ачык. Рахмат. Тынар, анда не дейт элем, сага мен ден соолук каалайм. Рахмат. Мындай сендей жигиттерди ушундай талаадан көрүп, ушундай аралашып жүргөн бизге дагы бул дагы сыймык өзүнчөчү. Рахмат. Бул биздин улуттук оюн, өзүң айтмакчы, адам дух, рух дегендей салттуу оюндар, ушундай Бүйүрүңүздөн оюндарды эле. Үрп адат ойгон боюнча улут кылып кетиш кыйын экен да негизичи. Сага дагы ден соолук каалайм. Ийгилик, Кудай буйрса, кийинки оюндарда дагы ушинтип жакшы күндөрдө жолугушалы. Рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Кудай буйрса, жакшы оюндарда, чоң оюндарды сиздер менен чогуу өткөрөбүз деген максаттабыз. Чыгармачылык ийгилик болсун сиздерге дагы. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат.